Таң эртеле калаадагы 4-чү троллейбустун ичи майрам шаңга бөлөндү. Кирген ар бир жүргүнчүнү аяз ата аяз кыз тосуп алып, ыр белектерин тартуулап, маанайларын көтөрүштү. 4-чү троллейбустун каттамы Фучук менен Москва көчөлөрүнүн кесилишинен башталды. Коомдугунак отурган жүргүнчүлөрдү шаңдуурлар менен сынактар күтүп турду. Ал эми ыр айткан бөөктөр аяз атадан таттуу белектерге ээ болушту. Өзгөчө маанайды күтпөгөн жүргүнчүлөр арасында таң калганын жашырбай, ал тургай шаңдуургакка аралашып кеткендер да болду. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Дед Мороз, мы молодцы. Я вот только что села в этот троллейбус. Мне очень это по душе, по нраву. У меня поднялось настроение. Аябай жакшы болуп атпайбы? Баарын маанай көтөрдүк, жаңы жыл жакшылыктарды алып келдик. Эч качан ооруп алба, ден соолукта болгула, өмүрүңөр чоң болсун. Очень мне нравится, потому что сейчас нету светлых дней. Ну, пожелаем в новом году, чтобы у всех было здоровье, чтобы скорее прошел коронавирус. В основном это для детей праздник, да? Но сегодня вам огромное спасибо, правда, новогоднее настроение поднялось. Кымбаттуу Бишкек шаарынын тургундары, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен 1-чи райондук администрациясы куттуктайт. Сиздерге дүйнөдөгү бардык жакшы нерселерди каалайм. Бар кыргыз элим. Жаңы жылы менен чын жүрөктөн куттуктайм. 2021 ийгиликтердин жылы болуп, 2022 жакшы жылдардан болсун. Акция Бишкек мэриясы тарабынан уюштурулган. Кала тургундарына жагымдуу маанай тартуулаган коомдук транспорттагы акция күнүгө эртең мененки саат 10дон 4кө чейин бирден троллейбуста улантылат. Предновогодняя акция. Бул жаңы жыл алдындагы акция шаар тургундарынын маанайын көтөрөлүдө уюштуруп жатабыз. Атайын чакырылган актер ырчылар жаңы жылдык элдик ырларды аткарууда. Аз да болсо жагымдуу маанай тартуулап жатабыз деп ишенем. Ал эми 25 декабрдан тарта жаңы жылдык майрам автобус жүргүнчүлөрүнө да тартууланмакчы. Перизат Куттубекова, Нуркамил Асанов, Фала Тоо 24.